Аты жөнүм Усенов Тойчубек Султангазиевич, Ысык көлдүн Жети Өгүз районунун Тосор деген айылынамын. Мен вообще көргөн эмесмин, телевизордон колуктум көрүп калыптыр. Мен бажам бар эле ошол салып анан ал көрүп калыптыр телевизордон. Анан уктап жатсам ойго отот, туруп карачы, могу что-то кооперативди айтып атат, условиялар жакшы окшойт дегенден анан туруп телевизорду карап калсак эле условиялар жагып калды. Анан первоначальный жанагы төлөөчү сумма бар болчу, даярдап жүргөнбүз да үйгө да анан чыгынып алып эле келдик дагы эч кимге кеңешпей эле келип туруп эле бул жерге сүйлөшсөк условияларын айтып беришти консультанттар, мындай тигиндей деп. Все жарайт деп туруп акчабыз жаныбызда болчу, берип төлөдүк. 2 миллионго айтканбыз, 2 миллион бергиле деп, анан 2 миллионго 25% төлөйүш деди, 25 500 миң төлөдүм. Анан 4% компаниянын услугасы ошондой шарты бар деди, 4%ке 80 миң төлөп бердим. Ошо менен очередке туруп коюп анан кеттик. Анан очередибиз качан жетет десек, сарсана болбоңуз 4 айдан 6 айга чейин деген. Анан сарсана болбой көлдө жатсам 3,5 айда эле келе калыңыз, очередиңиз жетип калды дейт. Таң калып калдык. Бат эле кандайча. Анан биз 162 болуп катталдык эле анан. Ошо келдик, анан 1 ай срок издегиле деди. 1 ай издеп бул жерден балдарды да жардам беришип издеп атып анан таптык ошо. Анан бир күндө эле бүгүн эле бүтүрүп салышты. Условиясы аябай жакшы экен, бир күндө эле бүтүрүп техпаспортто кол карматып коюшту. Анан шарттары жакшы экен, тияктан 10%тен банктан ал деп атышты эле, 10% эсептесек көп болуп кетет экен. Булардын проценти жок экен да. Айына 2 миң сом кошот экен дейт. Ошо чыгымынын баарын эсептесем 1,6% гадагык болуп калат. Ушундай эле экен да. Эми ал деген вообще бир тууганың да бербейт да мындайды. Анан булардын компаниясы аябай жакты. Молодцы, иштешсин, иштерине ийгилик. Кайдан үй алдыңыз? Мен азыр Туңгуштан алдым. Однокомнатный жаңы салынган үйдөн алдык. Буюрса жакшы. Кыздарым бар болчу, студенттерге деп алдым. 3 студент кызым бар, ошолорго деп алдык. Негизи канчадан бери үй алайын деп жүргөнсүз, байке кыялыңыз орундалыптыр да эми. Кайсы кайрылдыңыз буга чейин? Башка деле эчтеке барган жокмун. Келечекти биринчи көргөндө эле ошол жака келдик шак эле. Ошо сразу эле условиясын окудук, андан башкалары дагы угуп жүргөнбүз да. Мындай экен, анан тигинче госипотекага мынча төлөш керек экен, тигипо дегенди угуп жүргөнбүз. Анан бул Элеман компаниясыныкы ошо условиялары жакшы экен, давай деп эле акчаны сала келип туруп сразу эле берип төлөп очередке турганбыз. Ошо 3,5 айда келип калды, жакшы. Азыр үй алайын дегендер көп да байке, негизи. Үй алайын дегендер көп. Сиздин сунушуңуз. Эми ишенгиле деп айтат элем, анан бизди угуп алышып, азыр бизден артыбызда келчүлөр көп болуп кетти, аябайчы. Сен биринчи алчы деп, чын эле алып атасыңбы деп. Чын эле алып атам, мен эмне ойноп атам силерге деп тамашаланып келдик анан. Ошо бизден кийин дагы көптөр алабыз деп аткандарга чын эле ишенчүү компания экен. Өзүлөрү да айтып атышат, тияка бардык эле, бияка бардык эле дейт. Аяка барба, ушул жака эле келечекке. Мына мен алып атпайм, мага ишенбейсиңерби деп бир топ реклама да кылып келдик. Чынын айтканда. Туугандарым, тең туштарым, досторум көп эле да мен. Негизи сизди көрүп аткан, такыр тааныбаган кишилерге сиз кантип сунуштайт элеңиз келечекте? Сунуштаганда эми первоначальный суммасын тапсаңар түз эле келип ушул жака тапшырыш керек деп атам. Эми булардын деле пайда деле көрбөйт экен өздөрү. Элдерге жардам берип атканына чоң рахмат. Элдерге аябай жардам берип атты да, чын эле бир тууганың деле жардам бербейт мынча. Анан жанында проценти жок болсо, банктан 10% менен ал дейт, 10% алсаң асманына баш болуп кетет экен. Анан төлөгөн эми бул кичине эмерээк кишилерге жакшы эле болду да, акчасы жок. Баягы орто достаткада жашаган кишилергечи. Канчада бир бөлүп берейин деп атасыз беке? Эми биз 10 жыл күтпөй эле бир 3-4 жылда ашып кетсе бир 5 жылда кутулсакпы деген ойлор бар. Эми акчаны эсептеп ошого жетет го деп атабыз, ошондо ошолукта кутулабыз го деп. Ийгилик каалайсыз беке? Чоң рахмат силерге дагы. Азыр үйгө кирип жашай бересиздер да? Эми бир аз ремонт бар, ремонтун жасап туруп анан сентябрда балдар окуп калса ошого даярдайбыз го.